Салам достор, кандайсыздар? Аман айыңыздар сонунбу? Сиздер менен чогуу мен болсо жадырап жайнап 10 мүнөттүк подкастты баштадым. Атым Аку. Бүгүн Мирел жок жанымда, ошондуктан сиздерге 10 мүнөт бою жалгыз сайрап берем. Достор, кандайсыздар? Манайыңыздар жакшыбы? Таң жакшы аттыбы? Уйкуңуз кандыбы? Эмне менен алексиз? Негизи сиз мезгилдин ошол кайсы мезгилди жакшы көрөсүз бир жылда? Ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Мен болсо жайды өтө жакшы көрө бербегендерденмин. Анткени күн ушундай куйкалайт, азыр күн ысып калды. Акактайбыз, айтор билбейм эмнегедир мага көп жага бербейт. Жаз, ошол жазуу учурдагы аба ырайы, күз, бул эң сонун учур. Бул менимче. Сизчи кайсы мезгилди жакшы көрөсүз? Бүгүн болсо мезгил деп калдык, мезгил жөнүндө сөз кылбайбыз. Бүгүн биз бактылуу нике жөнүндө сөз кылабыз, же болбосо бактылуу жубайлар жөнүндө сөз кылабыз. Бактылуу жубайлар. Кандай деп ойлойсуз? Негизи бактылуу жубайлар барбы? Бактылуу жубайлар болобу? Көрдүңүз беле? Мисалы, тааныштарың арасынан келинчегине ушундай көзүн карап, сыйлап, жакшы мамиле кылганын, жолдошун урматтап турганын көргөндө, деп мынтип карап суктанасың да. Анысы кандай? Жубайлардын ортосунда кандай мамиле болуш керек? Биз канткенде өзүбүздү бактылуу сезе алабыз? Биз канткенде өзүбүздү керектүү сезе алабыз? Мына бул тууралуу келиңиздер бүгүн сөз кылалы. Менимче ушул никеде ар бир адам өзүн керектүү сезиши керек, Сен мага керексиң. Мен бул адамга керекмин. Бул адам мени сүйөт дегенде гана бизде мындай бир чыр алуу, кой ушул адам үчүн жашашым керек. Бул мени баалайт да дейбиз да. Мисалы, адам канчалык идеалдуу болбосун, канчалык аракет кылбасын, бирок аны баалабай турса, анда мен буга керек эмесмин деген чечимди гана кабыл алат. Анысы кандай, достор? Келиңиздер бүгүнкү темага оюңузду, пикириңизди калтырып кетиңиз. Кантип жубайлар бактылуу боло алышат? Аял заты үчүн маанилүү жана далилденген белгилүү бир чындык бар. Бул анын эмоционалдык ишенимдүүлүгү, материалдык муктаждыктардан жогору турганында болуп эсептелет. Караңызчы, эмоционалдык ишенимдүүлүгү. Туруктуу мамиле, кам көрүүчүлүк, коопсуздук аял заты үчүн өтө маанилүү. Албетте, күнү түнү маңдайдан тер чыкканча иштеп аялдын муктаждыгын камсыз кылыш үчүн аракет кылгандын баары абдан жакшы дейчи, бирок жубайыңызга эң биринчи жакшы эмоционалдык байланыш түзүшүңүз эң эле маанилүү болуп эсептелет. Ал эми бул 4 кеңеш алдыда биз айта турган сизге жардам берип, туруктуу жана бекем эмоционалдык байланыш түзгөнгө шарт түзсүн. Анда эмесе, аялыңыз эле нааразы болуп атабы? Аялыңызды эле ыраазы кыла албай атасызбы? Мүмкүн сиз эң башкысы ушу жөнөкөй эмоционалдык жактан аны камсыздаганды же көңүл бурганды унутуп калып аткандырсыз. Мүмкүн сиз бирге чейин иштесеңиз да, бирок ага жакпай атсаңыз, мүмкүн ал алдан башка нерсени каалап аткандыр. Кээде мындай ушундай болот, мисалы, кичинекей бала ыйлайт, анан эмчек эметкенде эмчек бере берсең, жок, ал көрсө уйкусу келип аткан болот да. Анан ошону билгенде көрсө ушул турбайбы деп каласың. Анысы кандай? Мамиледе деле ушундай. Биз каалаган нерсе башка, бирок бизге башка таптакыр, бизге керек эмес нерсени берет да. Анан ортодо конфликт келип чыгат. Эмне кылыш керек? Биринчи кезекте жубайыңызга сүйүүңүздү күн сайын айтып билдириңиз. Аял заты кулагы менен сүйөт деп баарыбыз билебиз, кичинекейибизден бери. Андыктан аял заты жагымдуу, жылуу сөздөрдү, сиздин сүйөрүңүздү күн сайын угуп туруш керек. Алтыным, мен сени сүйөм, кара жаным деп жылуу сөздөрүңүздү айтып, айтканга мүмкүнчүлүк болсо SMS менен жазып туруңуз да. Ал мисалы, билет, сиз сүйлөшүп жүргөндө мен сени сүйөм деп жүрүп алгансыз, арадан 10 жыл өттү, бирок ал сүйүү мени сүйбөй калдыбы? Бул башка бирөөнү таап алганго деген шектенүүлөр болбош үчүн сиз аны мурункудан дагы көбүрөөк сүйөрүңүздү айтып турганыңыз жакшы. Сүйөрүңүздөн сырткары эмне үчүн, кайсы сапат үчүн сүйүп жатканыңызды жана аны бааларыңызды кошо айтыңыз. Жубайыңыз сизге баарынан өзгөчө, эч кимге окшобогон жан экенин эстетип туруңуз. Андыктан жубайыңызды милдет катары эле эмес, сүйүктүү жар катары кабыл алыңыз. Ошондо ал сизге ыраазы болот. Ошондо сизди таттуу тамак, сонун маанай, жагымдуу атмосфера күтүп турат. Кийинки кеңеш бул майдачыл болбоңуз. Сиздин жубайыңыз күн сайын аягы жок жоопкерчиликтүү түйшүк менен алек да. Мисалы, тамак жасайт, үй жыйнайт, кир жуйт, бала багат, гүл сугарат, эшиктин алдын отойт, уйсайт, чөп жыйнайт, жумушчулар келсе аларга тамак жасайт, кийим тигет. Айтор карап отурсаң, балдардын сабагын окутат, балдарды жуунтат. Бул эмне деген бүтпөс түйшүк, мындай санап отурсаң сөз жок. Бирок булардын баардыгы тең ушундай бир жоопкерчиликтүү түйшүк. Анан маяна албайсың, анын да жыйынтыгын көрө албайсың, анткени бул дайыма улана турат. Ошондуктан сиз
бул сенин милдетиң, сен аялсың да деп көрбөшүңүз керек. Тескерисинче алтыным, бул кылгандарың мен үчүн, мен баалайм, чоң рахмат, эгер сен болбогондо анда кандай болмок деп ага ыраазычылыгыңызды айтып туруңуз. Андыктан жубайыңызды жумуштары үчүн, ушул жасаган иштери үчүн мактаңыз, боору ооруп кучактаңыз, жардам бериңиз. Бүгүн сенин эс алуу күнүң деп ага эс алууга шарт түзүңүз. Ошондо гана ал өзүн мен буга керекмин, ооруп калсам сарсана болот, бул менин ооруп калышымды каалабайт дейт. Качан сен өзүң милдетиң бул, кыла бер десең, ооруп калсам деле буга баары бир турбайбы дейт дагы көңүлү калат. Көп байкаса керек, бизде байкелерибиз бар да, мисалы угуп жаткан көп жылдан бери никеде турган байкелер бар, анан алар аягында аялдардын психологу болуп калат да. Кандай кылса жакшы, кандай кылса жаман экенинчи. Мүмкүн ушул тажрыйбалуу байкелер ылдый жакка комментарий кылып жазып кетишер. Дагы бир нерсе, бул жагымдуу кат жазыңыз. Сиз кандай гана колуңуз бошобогон жумуш менен алектенбеңиз, ар дайым жубайыңыз үчүн убакыт табарыңызды көрсөтүңүз. Үйдөн чыгып бара жатканда жубайыңыз жок болсо, мүмкүн кат жазып коерсуз же SMS билдирүү жазып коюңуз. Азыр ар бир адамдын колунда телефон бар. Жок дегенде эртең мененки тамагыңыз сонун болуптур, же болбосо үйдүн таптаза экени мага аябай жакты, чоң рахмат сага деп жагымдуу сөздөрдү дайыма айтыңыз. Ар бир аял, ой жок, меникине кереги жок эмес, ар бир аял муну каалайт, ишенип коюңуз. Андан сырткары, эгерде жубайыңыз жасанып, жарашыктуу кийинип алса, кайда барган атасың эмес, ал сиз үчүн жасанып атканын билиңиз. Сиз үчүн келишимдүү болгусу келип атканын билиңиз. Ошондуктан анын бул аракетин көз жазында калтырбай комплимент айтыңыз. Сиздин жылуу сөздөргө ал эки эселеп жаркырай түшөт. Ошондой эле жубайыңыздын көзүнчө эч качан сиздер тааныбаган чоочул айымга көңүл буруп карап койбоңуз, тамаша сөз айтпаңыз. Анткени бул учурда жубайыңыз өзүнө өзү баалоо сезимин жоготуп, сизге болгон сезимдери муздай баштайт. Жана 4 кеңеш айтабыз дегенбиз. 4-үнчү кеңеш бул ыкластуу болуу маанилүү. Ыкластуу. Жубайыңыздын камкордугуна жана сиз үчүн тынчсызданганына дайыма ыкластуу карап көңүл буруңуз. Аны уга билиңиз. Ал бир нерсени айтып, бир нерсени көтөрүп чыгып атса, бир өзүнүн түйшүгүн айтып атса, өзүнүн түпөйүлдүгүн айтып атса, деп коюп кетип калбаңыз. Сөзсүз түрдө угуп, ага жакшы угуучу болуп бериңиз. Анан белек дагы маанилүү нерсе. Бул 8 мартта анан туулган күнүндө эле эмес, тез белек берип турганга аракет кылыңыз. Тез. Бул аялдар үчүн өтө маанилүү. Мен көп байкелерди билем да. Таң атпай кечке иштейм, тапканымды алып келип берем, баары бир нааразы дегендер бар. Мен ичпейм, чекпейм, оңго солго да баспайм, бирок баары бир нааразы дегендер бар да. Анткени аял үчүн жогоруда айта кеткендей, эмоционалдык канааттандыруу, эмоционалдык ушул маанай абдан маанилүү. Ошондуктан өзүңүздүн келинчегиңизди биринчи кезекте эмоционалдык жактан камсыздап, ага жакшы маанай тартуулаганга аракет кылыңыз. Карамагыбызда 1 мүнөттүк убакыт калды. Анан менин айымдардан сурагым келип атат да, ушул бүгүнкү күндө подкастта айтылган маалыматтарга сиз макулсузбу, кошуласызбы, же жок, андай эмес, мен болсо мага акча эле болсо болду дегендерденбизби? Бул тууралуу жазып кетиңиз. Мисалы, көп байкайсың, акчанын негизинде үй бүлө бактылуу боло албайт. Анткени жолдошу таап келип атпаймынбы дейт. Аны сүйбөгөн келинчеги бай акчасына карап турмушка чыгып алса, же парашют деп коет эмеспизби? Эсептесе, ал деген менен бирок бактысыз да. Качан экөө бири-бирине жылуу сезимдин негизинде баш кошуп, ошол сезимдин негизинде гана бири-бирине жагымдуу маанай тартууласа, анда сөзсүз түрдө бул үй бүлө бактылуу болот. Ошондуктан эркектерди мактап, алардын тапкан акчасын мактап, ой азаматсың дегенди унутпаңыз. Ал эми эркектер өз кезегинде милдетин аткарып, үй бүлөсүн баардык жактан камсыздап, келинчегиңизге жагымдуу эмоцияларды тартуулаганга аракет кылыңыздар. Байкелер, алды жакка жаза кетиңиздерчи. Сиздин келинчегиңиздин тилин кантип табасыз? Негизи мурчуюп, журчуюп калганда, таарынып калганда кандай кылып аны жазып аласыз? Үй бүлөдө эмнеге көңүл бурбаш керек, эмнеге көңүл буруш керек? Өзүңүздүн жеке жашоонун тажрыйбасынан бөлүшүп кетсеңиз кубанычта болобуз. Биз Алкитап Чекит медиа сайтына барыңыздарды катталууга чакырабыз. Жана экрандын бетинде номер жазылган сүрөттү, ошол номерге WhatsApp'тан жазып байланышып кетсеңиз, албетте кубанычта болобуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.